Assalamu alaikum достор, барыңыздарга кутлуган күн. Мен азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле мамлекеттик тарабынан салынып жаткан Асман 1 курулуш турак жайында турам. Буга чейин өзүңүздөр интернет баракчаларынан көрдүңүздөр болуш керек. Бүткөн үйлөр тагыраак айтканда, буга чейин ушул интернет блоктарынан чыккандай эле бул жердеги үйлөрдү сиздерге азыр көрсөтүп кетейин деп турам. Лифттер да коюлуптур, бүт баары даяр экен. Азыр бул жерде биз дагы ушул кабар алганы келдик. Азыр мынакей. Бул биринчи эле кабат. Биринчи кабатта ушундай 3, 4, 5, 6, 7 комната бар экен. 1 комнаталуу, 3 комнаталуу. Азыр мына жактагы оң жактагы 1 комнаталуу. Алгач эле эшигине көп болуңуздар. Эң мыкты сапаттагы калың эшиктерден экен. Ал эми бул 1 комнаталуу квартира. 1 комнатада айта кетели. Санузелдери, душтары бир жайда жайгашкан экен. Ал эми бул болсо кухнясы болот экен. Бул жак болсо комнатасы. Бул кладовка. Бул 1 комнаталуу үй. Ал эми бул жакка келе турган болсок, бул жерде ушул интернеттен сиздер көргөндөй эле 3 комнаталуу квартира. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде бүт эшиктер дагы бардыгы бирдей коюлган эшиктер. Мынакей киргенде эле оң жакта. Көбүңүздөр айтсаңыздар керек, ушундай кылып берет экен да депчи. Жок. Бул эми сиздерге мындай пример катары, мисал катары эле көрсөткөн. Эгер сиз бул жерге келгенден кийин ушинтип занавескаларды, ушинтип төшөгүңүздү, килемчелериңизди салсаңыз ушундай болот деген мааниде көрсөткөн. Ал эми бул жака келе турган болсок, бул жак бунун да кладовкасы. Ал эми бул жак кухнясы. Бул кухняда дагы эч нерселер бул жерде калбайт. Буларга кетет. Болгону ушул биздин ушул жерден турак жай ала тургандарга ушинтип үйүңүздөргө алып келсеңиздер, эмеректерди койсоңуздар, ушундай дагы кооз болуп үй көркүнө чыгат деген мааниде ушуну ушинтип даярдап коюшкан. Ал эми бул жакка келсек, мынакей бул жакта душ, раковина, кир машине ушундай. Ал эми бул комнатасына келе турган болсок, бул жерде туалет өзүнчө. Мынакей көрдүңүздөрбү? Саманбап болуп бүткөн. Ал эми бул жак болсо спальный. Көбүңүздөр мага окшоп, мен деле ушинтип ойлогом, ушундай болот экен да под ключ болгондо дегем. Бирок көрсө, бул жөн гана ушул элдер үчүн, ала тургандар үчүн ушундай кылып көрсөтүптүр. Эгер сиз алсаңыз, ушинтип жасап кооздоп койсоңуз болот деп. Демек ушундай достор, азыркы учурда иш сыртта кызуу жүрүп жаткан учуру. Күзгө ушул подъезд объект берилет экен. Канча миң адамга. Андан кийин дагы калгандары дальше бүтөт экен. Ушундай кичине болсо да маалымат бердим деген ойдобуз, ардактуу достор. Ким үй издеп аткандар болсо, албетте сиздерге дагы ушундай үйлөр насип кылсын дейли. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса дагы кийин сиздерге ушул үйлөрдөн дагы бүткөндөн кийин дагы сөзсүз түрдө келип көрсөтүп беребиз деген ойдобуз. Бул 12 этаждын биринчи кабаты. Бул жагы экен азыр, мына. Ушундай достор.